Не может быть ограничен доступ журналиста к информации, представляющей общественный интерес, затрагивающей права, свободы и законные интересы граждан. Статья 4. Закон Кыргызской Республики о защите профессиональной деятельности журналиста. Сотрудник сахар долбоору керек екенін жақта заранее білген. Салам достар, мына сіздердің сұрауыңыз менен Оазиске де келдік. Оазис цехын бүгін сіздерге көрсетіп береді. Мына бұл жерден Чолпон деген жекемен таныштық. Чолпон жесіз как кім ойлайсыз? Мен заведующий производства. Цехте қараймын. Процесстерін, центрлерді қолдай тексеріп, үстіне қараймыз. Мен білген бойынша цехіңер бұл жерде емес болчу, мұрыны? Ооба, біз жақында эле көчүп келдик. Азыр ушул жерде иштетебиз. Калган жери ремонт болуп атат. Ушул еще грелек десе жабык кетип турат. Только ушул жакта 2 цех менен иштейбиз. Бұл біздің основной лавашный цех. Шауманы өзіміз білгендей лавашқа жасағандықтан бірінші очередь лавашқа жұмылдырабыз. Ушул жерде лаваш жасалат, ушул жерден чыгат. Уну алып келебиз, карттан өзүңүздөр көргөндөй кыздары поддондор турушат. Biz bir sutka murun alıp koyuyoruz. Hazır yeşil su olduğundan onun жылыш керек. Анан кийин бүтүн тугандан кийин лавашкада муздак унду колдонбош үчүн алабыз. Просеивать этебиз. Бул бездери жасалган 2 ай отлёжка менен алабыз унду. Мукопросеятелден өткөзөбүз, тазалайбыз унду, ала киргизебиз, калыбыбыз жакшы болуш үчүн. Мукопросеятелден кийин ушул жерден замес чоңултабыз. Суу, унун бүт баары через вестик калькуляциясы менен жасалып, тестамески берет. Ушул чашкага ун тартабыз, ушуну салып, через вестик баары өлчөм менен мукопросеятелге келет. Антын уну айдаган жатабыз. Бияктан 100 лаваш берсеңиз. Ошонун ичинде эмнелер жүрөт? Бул остаток теста. Мунун формасын бузуп алышкан. Буга кошуп айландырабыз, кийинки замеске аралашып кетет, мындан эч нерсе болбойт. Бул специя. Специясында. Эмне специя бул? Специяны биз айта албайбыз, бирок баардык өлчөмдөр бул. Контейнерде баарын алабыз, ар бир сотрудниктер билет, эмне канча кошуш керек экенин ошол специяны кошуп. Тестаны айлангандан чыгарып, раскидка кылып, тоголоктойт сотрудник. Экинчиси унга ээлеп, отмакиванияга жүргүзүп жакыныраак турат. Бул жерде тоголоктоп, отмакивания кылат, форма келтирет, теста раскаткадан бир сыра өткөзөт. Кайта бияка берет, дагы 2 сыра ундайт. Андан кийин уже формага кетет. Анан бияктан сотрудник сабыз, өзүңүз көргөндөй. Тоголоктоп, форма келтирет. Форма келтиргенден кийин печкада адамга берет. Ошол жерде форма келбей калганда кайда тартат? Бирок болсо ыркытат кайта. Бияка берет, тигилер оңдоп берет кайта. Печкада кишиге берет, сотрудникке. Кишиге көргөндөй печкада 2 адам турат. Потому что көп печкабыз бар. Бир адам жетишпей калат. Формада чисткада турат, санайт. Ар бир пачкадан санап, салып, брак болсо алат. Чектерин брактарын бияка алып коюп, бияка муздатабыз. Бир аз өзүңүз көргөндөй атайын тешикчелерди кылып койгонбуз, камыр муздасын деп. Ар бир качествосын биз келебиз. Технологдорубуз бар биздин. Эл качествоны текшерет. Если bir нерсе не устраивает, замечание, нарушение болса, сразу алмаштырабыз, айтат. Брак болса, алып салабыз. Бияктан упаковка кылабыз. Бул маркер 20 салып туруп, дата времясын коебуз. Полкага
коебуз даярдап отправкагачы. Үйдө жагына срочный азыркы биринчи саат менен жиберебиз. Алдысына кийинкилер кечинде заявка келер менен заявка аркылуу жиберебиз. Бул холодильниктин ишин көрсөтүп кетти. Холодильниктин ичинде биз жумуртка менен иштейбиз, белок менен. Датасы немеси турат, чакаларда. Эмне чакал болуш керек экен, эми белси жазып турат. Бул жумуртка, Жумуртканын белогу колдонобуз. Чакаларда жазылып турат. Маркировкасы мындай айтканда кол менен маркермен жазып коебуз. Бул биякка маркировкаланган. Ошо биякта основном ошону эле сактайбыз. Лавашты холодильникке салбайбыз. Только болкодан, потому что биз улам свежий жиберебиз. 2 смена иштейбиз. 1 сменада, жыйдада, 2 сменада улам асастан свежийрак жибергенге аракет кылабыз. Лавашты сакчу, чүгөдөн толмой, май жумуртка Şu cennet lavaş değil, Hadi yumurtalar ben tanıyorum. Yumurtalarda bizde поставщик var, alıp gelip moykadan обработка kılıyoruz. Kalsiyumunu, sodanı, хлоркамен ötüp gelip bu yumurtaların markirovkası yok, потому что bunu erten menen эле обработкалар жүрдү. Азыр булар бүтөт биринчи смена. Экинчи сменага 10 контейнердеги ар бир чакада 100 штуктан салынган бүт бары. Бир сменага да удобный. 100 штуктан. 100 штуктан саналган. Ушун баары колдонушат. Эртең менен биринчи смена кайта свежий капта менен иштейт. Только бир сутка карашат. Ben Nisra ediyorum. 2-8 мясной. Biz şaurmanın eti kayaktan жасалат, кандай шаурма секретирейт. Bizde сменада төртада. Мына этти алып келет. Тоже проверенный поставщик. Өзүбүздүн поставщик бар алып келет. Справкасы менен үнүмдүк. Biz качествосын текшеребиз, весин тартабыз. Если бизге талабыбызга туура келбесе, сразу алмаштырабыз, базарга турабыз. Күнүгөз каждый справка алып келет, каждый партияга. Бул жир ичмай. Жирди да тоже справка бар. Ушуга бир поставщик алып келет. Мына кусок менен алып келет. Ушуну сыткадан өткөзөбүз. Өткөзөрдүн алдында сотрудниктер карайт. Ошон үчүн биз сотрудниктер перчатка менен кармаганда эле майда сөткөр колуна сезет. Уже сотрудниктер опытный болуп калган да. Майда чүтө кол болуп калса дагы бүт баары көрүнөт. Союкта колдорун сезет, сразу алышат. Айтат, если аябай кусогу чоң мусор болуп, жоң кусоктор эметип калса, эт качествосын болсо, сразу поставщикке көрсөтөбүз. Входной контроль бар да бизде. Ошондо входной контролда заведующий, завсклад, бригадир смена катышат, карайбыз. Бирок андан кийин деле все равно өткөзүп аткан сотрудник инструктордон ар бир этти колунан өткөзүшөт. Нормал баарын өткөзүп, бирге чашка коет. Чашка өткөндөн кийин өзүбүздө көргөндөй өткөзгөнгө даярданат. Жир бүт баарын тартып, өлчөмдүк өткөзүп атышат. Ысырыккадан кийин бул фарштарды биз эртеңкиге даярдап атабыз. Бул деген кечээки фарштар биз азыр чыгарып койдук заранее. Ичине эрип өзүнө келип. Bu kандай ertеңкиге өткөзүлөт. Муну кечинде отправка кылабыз. Азыр чогултушат эмелер. Муну биз чыгарып койгондун себебибиз бул фарш өзүнө келип чачырап калыш керек. Чачырап өзүнө келип эрип калат. Этти дагы өзүнө келтириш керек. Ошон үчүн мындай чачыранган болуп коебуз. Азыр ушул жерде бүт бар.
kalkülasyon menен бүтүрүлгөн. Мындан алдыр яка специяларын ишенүүгө чоң эметебиз. Этти тартып специялары менен фаршымыз келет. Фаршымызга специяны керектүү азыктарды кошуп, камера азыктарынан эметип, фаршымыздын оозун жаап, айландырып чыгарабыз. Ушул эле столдон бабинаны чогултабыз. Ушул нерседен бе? Жана бабинадан жакында кийин? Бабинаны торговкачыларда бабина этти көрүнбөсө шаурманы кесип. Темирге. Кандай темирлерге? Темирлерибиз азыр жок, алып келет азыр. Биякта жууп атышат. Ойкадан анан кийин ушул жерден чогултушат бабинаны. Бабинаны да биз туура чогултканга талап кылабыз, потому что деген тышык болбош керек. Түз анан кийин катуу чапкылап фаршты катуу нык болуш үчүн потом куруп атканда кесип атканда чачырап кетпеш керек. Ошол форма келтиребиз, стандарт бар, вес дагы бар. Аласак 30-100 грамм кило дейбиз. Положено 20 килограмм, 20 килограмм калат өлчөмдөп бир бабинаны ошентебиз. Бул жерден только говядина менен иштейбиз. Ошол моментте бар болуп атат да, кээ бирлер айтат, жалаң эле уйдун эти менен колдонсо болбойт дейт. Куриный фарш, курицаларды кошотуп айтат да, неме үчүн кошобуз деп. Дам келтириш үчүн кошот анда. Ар бир производствонун өзүнүн эмеси бар. Бирок биздин калькуляция боюнча чисто жир кошсобуз, анан уйдун эти. Болду, башка. Курица өзүнчө. Жок, бул Внутренний жир фаршта башка кошот. эчеге жок. Жок, фаршта только специялары, эмелери бол, жир, внутренний жир кошобуз. Ошондо таза уйдун этинен жасайсыңарбы? Таза уйдун этинен мына өзүңүздөр көргөндөй ошол эле этти алып мясорубканы өткөзүп мында келет. Көрөт асмары, справкасы мен бираздан кийин көрсөтөйүн. Мындай чаптаганын көрсөк болобу? Чаптаган мынакей сотрудниктер бар, бираздан кийин эметелип, чоңойтайлып. Просто чтоб көрүшсүн да, ошо чапталат бекен, чапталбайт бекен. Который срочно. Так, она Фаршты. Бабина чоңойтуп берсеңиз жака. Хотя бы башында көрсөтүп бербейсизби? Өзүңүздөр көргөндөй, бул фаршымыздан кийинки фаршыбыз. Бул уже даяр. Муну только чогултмай. Баары кошулган. Чабабыз. Потому что технологиядан боюнча чачырап кетпеш. Нукталып Үйүңүздө кеткен да. деле котлет жасаганда катуу чабасыз, ошондой эле ушул бабинаны ушул чаап чогултушат. Все хорошо ишендим. Все чапталып ишендим. Жүрүңүз, андан кийин ушу даяр бабинаны жасадык. Эмне кандай сактайбыз көрөлүк, ошону көрсөтүп кетейин мен сизге. Бул жер комната. Азырында көрүп атасыз, эч нерсе жок. Эмнеге? Потому что биз срочный жок бизде основном. Сразу эле свежий кылабыз. Асастан өлчөмдөп заявка менен жашайбыз. Получается, мына азыр готовый эмелердин, эттердин баарын бияка алып чыксат. Готовый бабиналарды азыр мен беки камерадан көрсөтөйүн. Чогултуп, кечки отправкага даярдап койгонун. Биякта азыр. Бул жерде кандай болот дедиңиз? Бул жерде да заготовка бар, э? Фарштарды азыр этти өткөзбөдүбү? Жаңырек фарштерин алып чыкты да, э? Өткөзүп турат. Бул жерге уже готовый бабина бар. Бул внутренний жирди кошобуз. Ар бир бабинанын ортосунда мынакей өзүңүздөр көргөндөй, бул мынакей жырлар. Бул мындай слой болуп кошулат. Слой болуп, анан эң үстүнө мынакей көрүп атасыз, бир пленка. Бүт баары бул катарда жалаң говядинаны сактайбыз. Өзүңүздөр көргөндөй мындай. Весна деген жазылган ал точка окшойт, э? Точка адрестери, сотрудник, курсчиктер подобно. Весин жазабыз, ким сотрудник чогулт. Потому что без качества дая көңүл бурасыздар. Бул сотрудник жооп берет ушуга, датасы, времяси. Ар бир. Бул майлар уже бияктан кошулуп чын, э? Онун ортосуна.
даярдап коебуз баарын. Бул курица? Маркировкасы бар. Бул катарга жалаң курицаны сактайбыз. Илебиз мынакей. Мунун тоже времясы, дата, маркировка бүт болот. Күнүнө примерно канча килограмм эт чыгат? Же секрет кал? Мына на одну смену это, одна заявка идет. Это вот на сегодня, да? Заявка это на одни сутки всего. На одни. Да, запасов нету никаких. Ушул бобинаны биз кечинде алып кетебиз. Кечинде алып кетебиз, потому что кечинде транспорт азыраак батыраак жетишкенде муздатпайт. Камераны храненияден кийин сразу муздатпай, сразу точкадагы холодильниктерге салабыз. Алар керек болгондо өздөрүнө уже аппаратка коюп бышырып башташат. Түгөнгөндөн кийин. Түгөнгөндөн кийин. Аларда да ошондой процесстер бар. Андан кийин ушунун баарын биз только кечинде жиберебиз, потому что кечкисин өзүбүзгө абамыз бар, ишик сапынып койгондуктан ушунун баары эртең алып кетип, бүгүн кечинде жасагандарды кайта киргизебиз. Ушунун баары. А бул курица бул. Бул биздин акарачка. Халал. Каяктан келет? Поставщиктер бар биздин атайын. Шундан келет, тоже справкалар бар. Уша акарачкадан алып, курицабызды соуп жазабыз. Абалка алабыз. Абалка процесси кечинде болот бизде. Сейчас дальше Ушул жерде сактайбыз, муну эритебиз биз биринчи. Экинчи смена только акарачка менен иштейт, биринчи смена только уйн эти менен. Биз экөөнү ылаштырбайбыз ошону. Ушу акарачканы алып эритебиз. Экинчи сменага даярдап коебуз. Акарачканы эриткен процессин көрсөтөлүп, кайсы жерден эритебиз. Бул жерден курица акарачканы эритебиз. Биyak жылуу экен. Биyak эле турат. Биякта атайын. Ушул жерден обогревательди коюп, акарачканы эритебиз кечки сменага чейин. Эртең менен ночной сменага баратып коюп кетет, кечке эрийт. Но в течение дня кирип биз эриген акарачкаларды алып чогултабыз. Чтобы бузулуп кетпеш үчүн алып чогултуп холодильникке салабыз. Бул ар бир ваннага саналган 4-5 коробканы салат. Андан көп салынбайт. Ошол жерден акарачканы эритебиз. Эрип калган акарачкаларды үстүнөн 1-2 туттан эрип калса дагы чогултуп чашкаларга салып холодильникте сактайбыз. Эмнеге эрип турган кайра холодильникке саласыңар? Кечки сменага даярдап. Кечке мал койсок, анын баары сразу эрип жетишпейт. Өзүңүздө көргөндөй коробкада талган да. Ошол муздун баары эрип, эригенден акырынан чогултуп беребиз, бузулуп кетпеш үчүн. Жумшарганы менен сразу чашкага салып, үстүн стречлеп туруп, холодильникке салып коебуз, холодильникке. Ночной смена келет, ушуну биринчи очередь алып, колдоно берет. А если жакшы эрилек болсо, ажыратып уламдан бирип карап турабыз да. Атайын. Все, ошол менен шаварма жасаган процесс бүттү. Ушу менен. Ушу основной лаваш менен, эт менен ушул жерден чыгып А силерде этот гамбургер жок, э? Только шаварма, да? Гамбургер бар, булочка. Ал атайын поставщиктен келет. Ошол эле гамбургерге ушул эле этти кошобуз. Курицасын да, говядинасын дагы. Көргөндө точкадан скоп. Оазисте гамбургер бар. Булочка. Хорошо. Булочкасы алып келет. İçindeki eti ушул этти кошобуз. Siz bizga biyak bile көрсөтөсүзбү же тигил точканы көрсөтөсүзбү? Точканы башка кошто. Иә. Точканы башка менеджер көрсөтөт. Мен только производство. Все хорошо, макул сиз менен таанышканыма рахмат. Жакшы. Достор, ушундай эле торговый оазистин торговый точкаларынын бирөөсүнө келдик. Азыр ушул жерден да абдырөөт көрөлү деп чечтик. Таанышып кетели. Менин атым Эрлан болот. Таанышкам. Көрөсүңүз. Дайдын администратору. Салам алейкум. Кандайсыңар? Салам алейкум. Айтыңыз. Ушул биздин иште жерибиз линия творки доход. Эттин эки түрүн жасайбыз. Токтун эт менен жана уйдун эт менен. Бардыгы халал келет. Уйдун эт атайын гастроемкосттордо темирден жасалган биштерди сактап бар. Пластмасска койбойбуз. Жерлер көрсөтүп коеюн.
бул жерде биздин продукциянын сактоо мөөнөтү жазылган учурдары күнүмкүсү күндө келет 24 саат бою сакталат дагы сатылат, калгандар кетет да бизде. Маркировкасы бар? Маркировкасы ар бир товарда бар бизде. Маркировка бар екен, көрдүк. Соус товары, соустар товарына СССР каралган. Холодильникте 1-2 жыл разморозка кылып, тазалап жууп турабыз. Сосискалар болсо атайын вакытында келет. Бул жерде өзүнүн маркировкасы жазылган. Сыр сулугуни, омлет, жана томаттык соус. Лаваштар көрсөтүп коеюн. Лаваштар аста кукурканы жайгашкан. Болсо да 5-тен сактайбыз. Себеби деген андан көп койсоңор, уже формасы кетип калат да, веществосы. Бул жерде бадрам, майонез, жана помидорлор бар өзүнчө салган. Достор, ошол боюнча жана бир нерсени айтып кетейин деген. Бул байкеде азыр колгап жок. Анан көп суроолор болуп атат да, кээ бир жерлерге барсак колгап жок деген суроолор болуп атат. Достор, негизи санпин менен колгап киргизилген эмес. Санпин менен эгер биякта ысык суу муздак суу бар да, эгер ысык суу муздак суу бар болсо, поварлар ошол жерде ар дайым колун жууп тазалап колгап кийбей деле койсо болот да. Бирок биздин реалдерге байланыштуу кээ бир жерлерде ушундай суу жок, ысык суу жок, муздак суу жок, поварлар колун жууп турган жер жок. Ошол себептен кээ бир жерлерде мен айтам, колгап кийгиле дейм. Эгер ысык суу, муздак суусу бар болсо, колун ар дайым жууп турган жери бар болсо, анда колгап кийбей деле койсо болот. Бирок негизи колгап кийип турсаңар да, өзүңөрдүн клиенттериңерге жакшы да. Мен да кошуп кетейин сиздин сөзүңүзгө. Бизде ар бир сатуу жайлар ачылганда ошунча болгон шарттарды түзгөнгө аракет кылабыз. Эң биринчиси суу менен муздак суу жана ысык суу. Себеби дегенде биз ушу продукцияны иштейбиз, дайыма жууп тазалап турабыз. Анан кийин бул жер боюнча айтып кетсем, мен тарта турган эчтеке жок экен, таза, бүт жакшы, бирок биз баягы кепилдик бере албайбыз да, бул жер ар дайым ушундай депчи, ал кепилдикти сиз эле бере аласыз да, чындап келгенде биз айта албайбыз. Действительно не сахар долбоор келет деп, бирок жуулуп тазаланган да. Келип туруңуз, биздин эшиктер дайыма ачык. Жок деле келип съемкага кетсеңиздер болот. Точка дайыма ачык да, бизди кардагылар үчүн, конокторубуз үчүн. Газ боюнча сурооңор бар болсо керек. Газ? Эмеңизди көрүп, биз негизи бул имаратка кубаттуулугу жетпегенине байланыштуу негизи коюп көргөнбүз бул жергечи. Анан кубаттуулугу жетпей, кайра газга келгенге туура электрический койгонбуз да. Анан автомат улам өчүп калганына байланыштуу жумушту ортодон токтоп, азыркы учурда ошо маселени чечип жатабыз да. Ошончо кубаттуулукту оштургандан кийин электрический аппарат өтөбүз. Кайра баштайбыз. Бул убакыттуу болуш да. Мындай вычетный зонтор иштейт. Все хорошо. Рахмат сизге. Достор, бул жерде баягы съемка кылуунун кадети жок да, дейм, анткени айтып атпаймынбы, не сахар долбоору келет экен, биякта заранее билген. Ошол себептен баягы айрымча тазалыктан текшерген жокпуз. Башка суроолорум бар, ошол башка суроолорду башка нерселерге берип берейин. Исраил Беке, вот вы с нами только что познакомились, просто приходите. Вы кем являетесь? Я, управляющий в Оазисе, да, по Оазису полностью управляющий получается. Почему мясо? Ну, смотрите, я вам так скажу, вот говорили, что связки не может быть. Есть связки, это не просто химия, да, вот натуральные связки, которые это делается фарш. Я в этом, мы в этом уже давно работаем, именно с фастфуде, да, я сам работаю уже 10 лет, грубо говоря, в фастфуде, уже 11-й год пошел. Связка, вот я могу клиентам поклясться хоть с чем, что мы туда не добавляем. Они могут прийти, любой клиент, не только вот именно не сахар проект, а любой клиент. У нас даже в павильоне открыто бывает, да, дверь мы говорим, могут зайти, посмотреть. А вот, я говорю, заработать можно, вот из-за чего мы мало мяса ложим, заработать можно те же деньги. Вот мне клиенты задавали вопрос, почему, говорит, мясо вы ложите мало? Я говорю, потому что у нас натуральное. Я не знаю, что конкуренты ложат, я так им говорил. Я не буду говорить, что они всякую там что-то добавляют, потому что это грех брать на себя, что-то, оговаривать, например, конкурентов, да, там, или еще что-то. Я говорю, я за свой продукт уверен, что у нас вот так. Все чисто. Когда вы сняли один проект там по фаршу, да, сразу это на репутацию фастфудов повлияло сильно. Многие начали постоянно клиенты, которые познакомились, которые заказывают через телефон, мой личный клиент, они, получается так. С Royal Bake задают вопрос, а что у вас то же самое?
Я говорю, это вот вам вопрос, который вы задавали, это ответ. Помните, вы говорили, почему вы ложите мясо мало, по граммажам, через весы работаете, другие же много там ложат. Я говорю, извините, мы невыгодно, нам никак ложить мы не можем, минус работать. Хотя мы клиентскую базу нарастили в Оазис, как бы сейчас нормально, ну, мы торгуем, да, можно сказать. Нарастили клиентов, и мы могли бы еще больше мяса ложить, чтобы больше клиентов к нам призвать. Но мы этого не делали, мы также через весы работаем с натуральным продуктом. А у вас еще телефон доверия, да, или что-то такое? У нас, да, вот Такое, везде да? вот есть телефон доверия, любые жалобы, любые... Какой номер? Ой, я как наизусть не помню. Пойдемте. Давайте прочитаем сейчас. Сейчас мы узнаем. Алло? Алло. Здравствуйте, куда я попал? Нет, я просто взял телефон, хотел узнать, куда я попал. А? Все, хорошо вам. Спасибо вам большое. Часто вам клиенты звонят? Ну, по поводу жалоб. Ну, подобное. Достаточно. Реагируете? Все, спасибо вам большое. До свидания. Тоже провести. Можно. Везде в торговых точках вот такая надпись есть. Ну, это здесь, например, манки торговые точки, там прямо на окне написано. Ну давай возьми это это. активно. Крупным возьми, номер покажи. Номер телефона для клиентов покажите, чтобы они звонили, писали, Жаловались. жаловались, предлагали. Не, ну жалоба клиентов это всегда Улучшает работу. улучшает работу, да. Мне было приятно с вами познакомиться. Спасибо вам большое. Счастливо Это был вам. видеообзор Оазис. сеть быстрого питания, да, или как это называется? Фастфуда Оазис. Все, спасибо вам большое. Счастливо. До свидания. Давайте, до свидания.